спектакльде болсо дагы мындай чакан тайрчы чөйрөдө болот. Бул кино тасма деген чоң аудиториясы кенен да мунун. Мен алгач биринчи театрда ойнодум бул образды. Медет Алыкулга аябай окшош экен, аябай жакшы ойноду деген. Кийинчерээк баардыгы эле Алыкул деп, Алыкул дегенден кийин анан Чыңгыз деп таанып ушундай болуп калды да. Алыкул жөн адам эмес, ошол кишинин бир жакшынакай касиети колдоп. Мезгил жана Алыкул тасмасы 2014-жылы чыгыптыр. Быйыл санай турган болсок туура 10 жыл өтүптүр. Ооба. Көрдүңбү Эрбол Эрбол Алыкул атабыздын өзүнүн саптарды жазылгандай эле кечээ гана тиги кырда жок эле кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш деп. Мезгил ушундай закым экен да. Арыбаңыз Чыңгыз агай, амансызбы? Аманчылык, чоң рахмат. Кандай жүрөсүз, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Кудай деген кул өлбөйт деп коет эмеспи кыргызда. Кудайга чексиз шүгүрчүлүктөрдү айтып коюп жүрөбүз. Жакшы. Азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Азыркы учурда биз бала кезде эле ушу чыгармачылыкка келдик да, чыгармачылык жолунда эле өзүбүздүн ишибизди кылып, өзүбүз тарта алган арабаны тартып коюп жүрөбүз. Анчалык деле оор жүк жок. Бирок оор жүк тартсак экен деген бир жакшынакай үмүт менен, ишенич менен алдыга максаттарды коюп, Кудай буйрса чекесинен аткарып келатат деген ойдомун. Ошо. Жеке мен үчүн эмнегедир Алыкул Осмоновду укканда же көрүп калганда сиз эсиме келесиз. Сизди көргөндө Алыкул Осмонов эсиме келет да. Анан мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиз ошол Алыкул Осмоновдун образын мыкты чагылдырып бергениңиздеби же бул Алыкул Осмоновдун касиетинде жатабы? Албетте мен эгерде ал образды экранда, театрда чагылдырбасам, элге ойнобосом, ал образ элге жетмек эмес. Албетте биринчи очередте баягы мен ошол Алыкулду ойноп калышымдын таасиринен болуш керек. Анан мен алгач биринчи театрда ойнодум бул образды. Медетбек Сейталиев атабыздын деген ошол кишинин Алыкулга гүлдестэ деген бир жакшынакай чыгармасы бар экен. Ошону Орозбек Айдаров деген биздин а кезде ошо биздин директорубуз болчу, режиссерлук кылып, ошол киши алгач сахнага алып чыгып, ошол спектакльди коюп, ошол спектакльде ошо коюлганда жакшы деңгээлде болуп, жогорку элден жогорку бир жакшынакай баасына татып, элдин назарына түшүп, ошондон баштап эле мен баягы Алыкулга аябай окшош экен, аябай жакшы ойноду деген элдин бир жакшынакай ыраазычылык сөздөрүн угуп баштагам да. Ошол андан кийин анан Айдай Чотуева деген жакшынакай режиссер кызыбыз бар. Бул Алыкулга Мезгил жана Алыкул фильм тасмасын жаратты. Айдайдын дагы алгачкы тасмаларынан болчу бул. Анан ошол элдин калың катмарына жакшы сиңип, мен баягы ар бир эле өнөр жолундагы адамдар айтат, эл тараза эл сынчы депчи. Бирок эл ошо баалагандан кийин мен деле айтып кое берсем болот болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде ошол мен жакшы ойногондон болду окшойт. Ошол образдын жакшы элге жеткиликтүү, жетимдүү болгондугунан ошол мени көпчүлүгү баягы Чыңгыз атымды айтпай эле кийинчерээк баардыгы эле Алыкул деп, Алыкул дегенден кийин анан Чыңгыз деп таанып ушундай болуп калды да. Анан бир себептери ушул. Анан өзүң айткандагыдай Алыкул дагы жөн адам эмес да. Алыкул жөн адам эмес. Ошол кишинин бир жакшынакай касиети колдоп, ошол Алыкул атабыз дагы бир жол көрсөтүп, ошол кишинин рух дүйнөсү колдоп, анан ушундай бир жакшы жетишкендиктерге, жакшы сөздөргө жеткин болуш керек деп ойлойм мен өзүм. Ошондой. Кыскартып айтканда да. Мезгил жана Алыкул тасмасы 2014-жылы чыгыптыр. Быйыл санай турган болсок туура 10 жыл өтүптүр. Ооба. 2014-жылы мен 9 жашта болчумун. Азыр мен 18 жашка келдим. Мындай карап көрүп отурсак, айтканга оңой болгону менен абдан көп убакыт.
Анан сурагым келип отурат, ушул тасмага кантип тартылып калдыңыз сиз? Көрдүңбү Эрбол Эрбол Алыкул атабыздын өзүнүн ырсаптарында жазылгандай эле кечээ гана тиги кырда жок эле кайдан чыкты боз ат минген 30 жашта деп. Мезгил ушундай закым экен да. Мезгил кете берет экен. Адамдын өмүрү дагы ошого жараша жүрө берет экен. Бирок саналуу гана өмүр да. Саналуу гана өмүр, ошол саналуу жылдарда сага берилген ошол аманат өмүрдө сен элге кандай пайда алып келесиң, элге кандай кызмат кыласың, ошо жөнүндө тирүү кезиңде дагы, сен өлгөндөн кийин дагы сөз боло турган нерсе экен да булчу. Ошондуктан мезгилдин өз мезгилинде иштеп калыш керек экен. Биздин Алыкул атабыз дагы ошол өзүнүн мезгилинде иштеп, элге жакшынакай керегин тийгизип, элдин эсинде калып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, анын китеп бетинде жазган ырлары бүгүнкү күнгө чейин элге нуска катары айтылып, элдин эсинен чыкпай келатпайбы? Ошондуктан кандай болуп тартылып калдыңыз деген суроо болбодубу? Ошол алгач ошол неме жана спектакльден көрдү, андан кийин эле ошол кыздар мындай сыртыман баам салып байкап жүрсө керек да. Анан Айдай эжекебиз ошо түз эле мага келген. Кастинг кылбайм. Алыкулдун ролун сен аткарасың. Башка актер тандабайм. Мен ушундай точка коюп атам. Анан жакшы ойноп бериңиз деген суроолор болгон. Анан эми мындай тасмага калыш учурунда көп нерсе байкалбайт, баркталбайт да. Учурунда көп нерсени сезбей калышым мүмкүн. Бирок ошондо дагы мага жүрөгүмө бир нерсе салды окшойт да. Мен Айдайга айттым, хорошо, мен ойноп берейин деп. Анан бир эсептен кооптондум. Эми Алыкул спектакльде болсо дагы мындай чакан тайыр чөйрөдө болот. Бул кино тасма деген чоң аудиториясы кенен да мунун. Ошону кандай жакшы тартылат болду экен деп алгач сарсанаа болгом. Анан Кудайдан болуп, жана айткандагыдай эле өзү да колдоп, тасмабыз жакшы чыгып, элге тартуулаганбыз да. Ошол. Бул тасма сиздин чыгармачылыгыңыздагы эң чоң секирип болду деп айтсак туура болобу? Ооба. Бул тасма менен мен кыргыз элине таанылдым да. Мындан кийин деле ушул ат боюнча, мындайча айтканда, мындай атым Чыңгыз Мамаев болуп өзүмдү таанытам деген бир ойдо болчумун. Ошол Чыңгыз атым чыкса экен деп. Бирок мага жакшы ат жармашты. Жакшы ат жукту. Бир ат бар кууса жеткис, бир ат бар жууса кеткис дейт, ошол Кудайдан болуп, мен дагы ошол Алыкул атабыздын бир жакшынакай деңгээлине жеткендегидей, элдин эсинде кала тургандагыдай, акын катары болбосо дагы, актер катары, чыгармачыл адам катары элдин эсинде калсам деген бир жакшынакай максаттарым бар, жакшы тилектерим бар. Кудай буйрса, акырындап орундатып болот болуш керек деген бир өзүмдүн ишеничим да бар, ишеничте да жүрөм да. Көп актерлордон угуп каламын, кайсы бир каармандын көлөкөсүндө калып калуу коркунучу бар депчи. Анан сиз ушул Алыкул Осмоновдун образынын көлөкөсүндө калып калам деген коркунуч болдубу? Калсам дагы жакшы кишинин көлөкөсүндө калам да. Эми ал кишинин көлөкөсү да пайдалуу да. Мага ал мындай неме катары тийбейт. Бир жаман образ алып аткарып калып, элдин эсинде жаман образды дагы жакшы аткарган, ал да актерлук чеберчиликке кирет. Бирок Алыкул атабыздай болуп, ошонун көлөкөсүндө эле жүрө берсек жакшы. Бирок эми сен айтып аткан сурооңду мен түшүнүп атам. Себеби дегенде дагы жаңы ообраздарды сизден күтсөк болобу деген бир жакшы суроо берип атасың. Албетте театрда көптөгөн ролдорду ойноп атабыз учурда. Ал ролдор эми
театрды жакшы түшүнгөн, маданиятка, театрга көп барып жүргөн өзүбүздүн күйөрмандарыбыз бар. Алардын эсинде сөзсүз түрдө сакталат. Анан эми азыр эми заманбап жашоо заман болуп калып атпайбы. Интернет деген бар, YouTube каналдары бар. Алар дагы спектакльдер мынакей тартылып элге кенен таралып, эл көрүп аткан чагы. Кудай буйрса эми кийинки дагы бир жакшы тасмаларда сунуштама болсо, чоң ролдорду ойносо деген бир максаттар жүрөт. Эми азыр ушул кино жаатында дагы эми мынакей кызып, эми мынакей жаштар ушул жаңы жакшы кинолорду, элдин эсинде кала турган кинолорду тартканга аракет кылып башташты. Мурда бир баягы биз айтып коебуз эми кассовый фильм депчи. Анан ошондойлорду тарткан болсо, азыркы жаш режиссерлор мындай чоңураак ойду камтый турган, чоң проблемаларды, көйгөйлөрдү камтый турган тасмаларга уже ошол багыт ала баштады да, мындайча айтканда. Келечекте эми мен ойлойм, мынакей бул жеңил желпи кинолордун баардыгы бүтөт. Анан чыныгы профессионал, чыныгы ошол кесипкөй адамдарды тарта баштайт. Себеби дегенде алар дагы акчага болгон муктаждыктардын баардыгы баягы кандай айтайын, көбөйөт, азайып, чоңураак ойду ойлой баштайт. Алар дагы мен ойлогондогудай, киношниктер дагы ошо элдин эсинде кала тургандагыдай, баягы 80-жылкы бир сонун кыргыз керемет деген атка татый турган фильмдерди тартсам деген ойлорду ойлоп жүрөт. Биз аны сезип атабыз. Кудай буйрса ошол күндөрдө дагы жолугушабыз деген ойдо жүрөбүз да. Актерлордун кайсы бир каармандын образын жаратууда абдан изденишет, абдан эмгектенишет, окушат дегендей. Анан сиз Алыкул Осмоновдун образын жаратууда эмнелерди кылдыңыз алдын ала? Кандай кыйынчылыктар болду? Эми жеке эле чоң ролдо эмес, кичинекей ролдо дагы биз себеби дегенде окуганбыз да. Ар бир нерсени ошол ийне жибине чейин изилдеп, театрда айтылат, ар бир сөздүн ичине бир күндөн түнө депчи. Ошол сөз эмне үчүн, эмне максатта айтылды, анализдеп, тактап, бул сценарий эмнеге жазылды, муну мен эмнеге ойноп жатам деген сөзсүз түрдө ал изденүү болот. Алыкул атабыздын дагы образын ойноп атканда эмне үчүн ушунчалык таанымал болгон, мунун популярдуулугу эмнеде, ырларынын баягы жазуу стилдери кандай, эмне үчүн ошол башка акындардан өзгөчөлүгү эмнеде, анын мүнөзүн, ырларын, жазган ырларын сөзсүз түрдө анализдеп чыгасың. Анан ошону эми жеткиликтүү ойносом деген ойдо болосуң. Мен ошолордун карадым. Кадимки ролдорго ойноп өткөндөгүдөй эле ошондой изденесиң. Анын баскан тургандагысын, өзүнүн мүнөзү кандай болгон, үй бүлөсүндө кандай нерселер болгону, эмне тоскоолдуктар болгон, сүйүнүчү эмнеде болгон, күйүнүчү эмне болгон деген нерселер болот сөзсүз түрдө. Анын баарына токтолгонбуз. Ошон үчүн образ мындай жакшы жетти деп ойлойм да. Ошол. Ата-эне тилеги деген сериал жүрүп жатат. Ал жакта сиз терс каармандын ролун аткарыптырсыз. Сиздин аткарганыңызга сөз жок, абдан мыкты деңгээлде чыгыптыр. Бирок эмнегедир сизди терс каармандын ролуна кыйгым келген жок. Албетте, жакшы адам болгон кандай жакшы. Себеби дегенде көпчүлүгү мен да бир фильмге, чоң фильмге сунуштамачу, бирок начар ошондой терс каарман болчу да. Анан кайра өзлөрү Алыкулдан кийин бузбай эле кое туралчы деген ушул кайра өзлөрү
отказ кылган да. Мен театрда оң да каарман ойнойм, терс да каарман ойнойм негизгиси. Үн коштоодо болсо көбүнчөсүн оң каармандарды коштойм, себеби дегенде мен баягы сүйлөө речим, үнүмдүн тазалыгы геройлорго туура келет көбүнчөсүн. Ошондой. Анан эми мен өзүмдү ойлойм, эми ар тараптуу актёрмун депчи. Көп пландуу пландагы. Анан эми баары болуш керек, сен актёрсуң. Актер болгондон кийин актер деген универсал болуш керек. Эмне берилген роль болсо ошону ойноп кетиш керек. Баардыгына даяр туруш керек, мындайча айтканда. Универсальный солдат дегендей эле сага эмне берилсе ойнош керек. Рахмат сага кыйгым келген жок дегениңе. Мен ошол биздеги ошо Учуу театрынын балдарынын тасмалары өзгө алар билет да, мен жакындан билет кайсыга кандай ролго жакыныраак экендигин. Алардын да өзүнчө көз караштары бар да. Ошондуктан алар өзүлөрүнүн тандоосу ушундай болду. Ага чейин мен Мүзүп аталыкта Шадынак деген терс каарманды чыгаргам. Ал образым да аябай жакшы чыкты. Анан ошондон кийин эле тигилерде ичинде сөзсүз түрдө ой пайда болду болуш керек деп ойлойм. Шадынактан кийин муну биякта дагы ушундай бир жакшы роль аткарып берсе деп. Бул жерде эми баягы ооба ойноп атам. Эми бул өтө чоң роль эмес, чоң образ эмес. Ойногонго аракет кылды. Мындан дагы баягы күчтүү ролдорду бир эңсеп жүрөм мен өзүм. Ошондой бир жакшы ролдор болсо ойносом деген бир кыялдардын үстүндө жүрөбүз да. Мындайча айтканда. Эми ал бирөөнү күтпө деп өткөндө бир Назира Айтбекова менен дагы бир ушундай интервью отуруп, анан мен да айтып калдым, ушундай сөздөн сөз чыгып отуруп, күтүп атабыз депчи. Ал айтты да, ушу күтүп эле жүрө бересизби деген маанидечи. Анан ошон үчүн быйыл бир өзүмдү режиссерлук жактан сынап, өзүм тасма тартып, өзүм каалагандай актерлорду ойнотуп, ошондой да бир жакшы кыялдар бар, жакшы максаттар бар. Ошолор ишке ашса деп, анан азыр эми ошо меценаттар болсо, ошолорго кайрылып көрсө жакшы. Бир эки жерге кайрылдым, чыкпай атат. Ошо акча тыйын чечилсе, финансовый маселелер чечилсе, ошо тартайын деген жакшы да алда ойлор бар да. Өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө кино жакынбы же театр жакынбы? Экөө тең жакын. Мен бөлбөйм. Кинодо албетте көпчүлүк элге тааныласың. Театр бирок театр абдан жакшы. Театр жакшы образ ачканга, кенен кесир ачасың театрдан. Ошол канчалык күч дареметиң болсо, ошончолук иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Кинодо болсо баягы берилген образды режиссер кандай кааласа, ал деле баягы тапшырмасын берет. Азыр көбүнчө режиссерлор ушу задача бергенди көп биле беришпейби же бергиси келбейби дегендей. Ошону тасмада эми 1-2 дубль менен же 4-5 дубль менен режиссерлор өзүнүн каалагандагыдай баягы образды алып чыга алат да. А театрда андай нерсе жок. Алыкулдун бир саптардагыдай жаштык текке атылып кеткен жокпу дегендей. Ошол ойносоң, ошо боюнча кандай ойносоң ошондой тасмада калып калат да. Ошондон кинодо жакшы ойногонго аракет кылышың керек. Ал экинчи жолу болбойт. Кулжа айынын 24-ү 25 жылдык чыгармачылык кечеңизди бергени жатасыз. Ушул тууралуу сурагым келип жатат. Эмне үчүн берейин деген ой келди? Кандай нерселер болот ушулар тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз? Туура айтасың. 25 жыл болуптур бул чейрек кылым деген нерсе. Байдикемдин ашуудан берген отчетум деп, ал киши 50 жашка чыкканда том китептер жазып коюп, анан элге журтка отчет берген да.
Сиздин сурооңузду түшүнүп турам. Бул чыгармачылык отчетуңуз кандай болот? Ошо отчет бергенге бергидей болуп келдиңизби деген бир суроо да. Кыйытма суроо дегендей, Кудай буйрса мен бала чагымда 18 жашымда келдим. Ошондон бери элге кызмат кылдык. Жана айткандагыдай эле эл тараза эл сынчы. Бирок кайра бир жакшынакай өмүрүңдү, чыгармачылыгыңды бир иретке келтирип, оокаттарыңды жыйыштырып дегендегидей, болуп тур, бул болуп тур деген өзүңө отчет, элге отчет деген нерсе керек го деген бир ойго келип анан берип жаткан кез, мүмкүн эрте болуп калгандыр, өзүң айткандагыдай, мүмкүн убагыдыр. Учурунда эч нерсени барктабайсың, баалабайсың. Биз төрүктүү эмес экенбиз да. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Мен эртең эле өлүп калсам эмне болот деген ойдо эмес, негизи, бирок баягы чыгармачылык жана айткандагыдай бир элге журтка бир отчет берип, элдин алдына чыгып, эл менен баарлашып, эл менен сүйлөшүп деген нерсени кылсамбы деген ой менен, жакшы ой тилек менен берип атам. Эми Кудай буйрса, ал жерде мен ошол эле мен башка нерсе, башка жактан эчтеке издеген жокмун. Ошол алкуу спектакль менен пролог болот. Андан кийин анан өзүм ырларым анча мынча жазып жүрөм. Ошолор окуп жаңылык болот элге. Кээ бирөө актерлер катары билет. Анан аз маз ырдап коем. Ал жагымды да көрүшөт. Ошо эми элге кызыктуу бир жакшы нерсе тартуулайбыз деп, кече тартуулайбыз деген үмүттө турабыз эми, Кудай деп. Буюрса сөзсүз барыш керек экен деп калдым, анткени сизди буга чейин көрбөгөн жактардан көрүп атабыз. Мен үчүн абдан кызык болуп турат. Ыр жазам деп калдыңыз, ырдап калам деп калдыңыз. Негизи эле чыгармачыл адам баардык чыгармачыл жакка жакын болот окшойт. Ар тараптуу, ооба да. Жок, эми баардык эле адам дегенге болбойт, мисалы үчүн. Бирок чыгармачылыкка жөн келбейт негизгиси. Биз чыгармачылык жөнүндө эмес, башка сферадагы эле бирөөлөр, мисалы үчүн той алып барып атсаң, жанакы биз алып барып аткан пульттун жанына келип бирөөлөр отуруп калат да. Анан сөзсүз ынтызарда бирдемени ырдагысы келет, же болбосо чыгармачыл адамдарга жакыныраак келип сүйлөшкүсү келет, баарлашкысы келет да. Бул жаш кезинде, бала кезинде баягы аткарылбай калган талаптары, аткарылбай арманы, сөзсүз түрдө ал киши же ырдайт, же мурда артист болом деп эңсөөсү, ушундай кыялдары бар адам болот да. Жөн киши чыгармачыл адамдын жанына келбейт. Чыгармачылыктын чоң жолуна жөнөкөй адам да келбейт. Өзүң айткандагыдай, сөзсүз түрдө ушул көрөңдөсү, немесинде, ичинде бир ушундай бир уюткусу бар кишилер ошол чыгармачылык жол тандайт. Себеби дегенде, бул чыгармачылык жол татаал жол, негизинен айткандачы, тайгак жол, таштуу жол, кар тозоңу бар жол. Ага мындай ошол чыгармачылыкта жүрө билет ала турган гана кишилер келет да. Мисалы үчүн тайгак жерден тайып кетет кээ бирөө келатыпчы, ушундай да. Анан ошонун баарын басып өтүш керек. Ошондой кишилер гана ошо чыгармачылык жолдо жүрөт. Ошонун баардыгына, азап тозогуна, жакшылыгына, жамандыгына, сүйүнүчүнө, күйүнүчүнө, ошонун баардыгына чыдап, ушунун баарын башынан өткөрүп, себеби дегенде баягы артист десе эле могу сахнанын алдына жарк этип чыгып бир ырдап койсо, кээ бирөө анын канчалык ырдын маанисин деле түшүнбөйт, кээ бирөө түшүнөт. Көрүүчүлөрдүн ар кандай да, ар кимдин табиати ар кандай, артист деп кое беришет кээ бирөө. Чыгармачылык анчалык баягы таразалабайт, билбейт. Аябай каныккан кишилер бар. Чындыгында чыгармачыл адам болбосо дагы чыгармачылыкты аябай сүйгөн, жакшы баалай билген, ушундай болот. Анан жанакы сахнага чыккандын аркасында эмне деген көз жаштар бар экендигин, эмне деген тер куйларын алар билбейт. Мисалы үчүн ошол эле бир ырды аткаруучу, жөнөкөй эле ырчынын бир 3 куплеттен турган ырдын аркасында эмне деген эмгек жатаарынын,
Мисалы үчүн жанагы бир образды чыгарыш үчүн аны канча ай канча күн иштээриңди, канча киши менен урушуп талашып режиссер менен канча неметериңди алар билбейт да. Ошондон чыгармачылыктын тузу оор, өтө кыйын. Ушундай да. Биз кыргыздар адатта колдо бар алтындын баркын анчейин биле бербейт экенбиз. Ушундан улам суроо бергим келип турат. Биз Чыңгыз Мамаевди бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде барктап баалап кадырына жетип жатабыз? Эми эч кимге баягы өзүңдү сала кылбайсың го. Мени барктасын, мени көтөрсүн деп мен өзүмдү эч качан неметпейм. Тескерисинче кайыр ал пулга токтолсок айтып кеттим да. Эч чиркин колдон келсе бир чоң килем токсом, бир четин мүлдө кыргыз көтөрө алгыс дегендегидей биз тескерисинче ошончолук кыргыз элине бир өзүбүздү эмгеги сиңирип пайдабызды берге турган бир жумушту кызматтарда болсок деп тиленем. Кудайга шүгүр. Мени кыргыз элим жакшы эле көтөрөт. Жакшы көрөрүм мен билем. Себеби дегенде көп жерлерден угуп калам. Өтүп бараткан кишилер токтой калып сүрөткө түшүп, колуңузду кармап коеюнчу, сиз менен сүрөткө түшүп алалыбы? Чогуу баарлашып турайын дедим элем, сүйлөшөйүн дедим элем. Мындай телефон чалуулардан деле таанышып жолукканда баягы амандашканда деле сени кыргыз эли кадырлаарын билесиң, сыйлаарын билесиң. Ошо элимдин сыйына татыктуу болсом экен, мындан ары дагы ошол элимдин кадырына жетсем экен деген бир дайыма ошондой тилекте жүрөсүң. Мен кыргыз элиме бир гана рахмат, ыраазычылык айтып алам да. Кудайга шүгүр. Кыргыз элибиз айтып коюшат эмеспи, элдин уулу болуп калды деп. Сизди элдин уулу болуп калды деп айтсак туура болот экен. Рахмат. Рахмат. Кудай буйрса. Эл уулу болуш чоң сыймык го. Чоң сыймыкка эл уулу болуш. Элим ушинтип колдоп, эл уулу деп аталганды жакшы көрүшүм мүмкүн, бирок атагандын өзүндө да бир жоопкерчилик бар, өтө чоң коркунуч бар. Жанагындай эле, жана айткандагыдай эле ошол атты алып жүрүш керек. Ошол элдин сыйын беришиң керек. Ошол да эң негизгиси. Ошону гана айтар элем. Биз адамдар жашоосунда кандайдыр бир ийгилик жараткан адамдардын ийгиликке жеткенден кийинки жашоосун көрүп алып эле жыргай берет экенбиз да. А бирок ошол ийгиликке чейинки жолго көбүбүз анчейин кызыга бербейт экенбиз. Ушундан улам бүгүн сиздин ошол ийгиликке жеткенге чейинки жашооңуз тууралуу сүйлөшөлү дегим келип турат. Сиздин балалыгыңызга бир барып кайталы. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, кайсы жакта чоңойдуңуз, кенен токтолуп кетсеңиз. Эми мен Нарын областынын ал кезде мен төрөлгөн жылы Чаншан району болчу, азыр Нарын району. Анан мен төрөлгөн убактарда Куланак колхозу болчу. Азыр Учкун айыл өкмөтү. Ушундай аталат азыркы убакта. Биз эми Советтер Союзунда учурунда төрөлүп калдык. Советтер Союзунун доорунда жашап калдык. 1978-жылы жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам Мамаев Байгазы колхозчу болчу. Экөө тең окуу жайларда окуган, бүтпөй калган да, тилекке каршы. Мен 8 бир тууганмын, 6 эркек, 2 кыз. Бир эжем, бир карындашым бар. Менден өйдө 5 бир тууган агам бар. Тилекке каршы мен ата энем эрте көз жумуп кетишти, раматылыктар. Эрте көз жумуп кетти, бирок жакшы тарбия берди. Мен жакшы үй бүлөдө өстүм. Атам дагы, энем дагы, атам эркекке болгон мүнөз сапаттар кандай болсо баардыгын бере алды деп айтам. Себеби дегенде атам ушунчалык күжүрмөн, иштерман, сөзүнө чечен, таза, бүйрө, мыкты киши болчу.
апам да ошондой болчу, апам да ошондой киши болчу. Ушунчалык мен могу чыгармачылыкка келгениме түрткү болгон бирден бир себеби ушул ата энем, өзгөчө апам өзү дагы бир сүйлөгөндө дикторлордой болуп сүйлөчү, окууну бүтпөсө дагы ушунчалык мындай китеп окуп атканда уккулуктуу окучу эле да, аябай уккулуктуу окуп, анан ар бир биз ошол биз бала кезде телевизордон мыскыл жана тамаша концерттер болуп турчу эле. Анан ошолордун ар бирин ырдаган ырын, ойноп атканда ким кандай ойноп атат, радиодон кандай радио болсо ар бирин экөө сүйлөшүп, алар сүйлөшүп атканда эле биз кайсы ырчы же болбосо кайсы өнөр адамды кандай деңгээлде экендигин экөөнүн баамдап билчүмүн да менчи. Бул бултурбайбы деп анан мунун үнү жакшы, мындай ырдайт деп аябай ошо экөө тең ошон үчүн баягы маданиятка жакын адамдар ошондо билчү да. Аябай үйдөн неме кылышчу да, сүйлөшчү эле да. Кээде талаша кетишчү, жок ал андай эмес, бул мындай депчи. Анан мен ошондой чыгармачылыкка жакын үй бүлөдөн өсүп чоңойдум. Бизди эмне жакшы тарбиялашты, эмгек жолуна, адамгерчиликке, жакшы инсан болуп калыптанышыбызга болгон күч аракеттерин жумшады. Мен бир арманым ушул менин ушул сахнада жараткан ийгиликтеримди ата энем экөө тең көрбөй кетти. Кичине баш жагын көрдү, анан ошончо өтүп кетишти. Бир арманым ушул да. Ошолорду көргөндө ошо чыгармачылык кечем болуп атат мынакей, ошолордо төрдө отурса, мен үчүн сыймыктанса деген бир бала кезде жакшы тилектер болчу. Ушунун баардыгы эми арбагында ыраазы болуп ошол неметсе болду деп ойлоном. Эми баягы айла жок да. Бала кезде мен эмне мектепте жакшы окуучумун, алдыңкы окуучулардан болчумун. Бизде бир жакшы окуган 3 бала бар эле, 3 баланын бир баласы мен болчумун да. Класс коомдо болдук, тиги да болдук, бул да болдук. Ошол мектептеги күндөрүм аябай жакшы өткөн меники. Мектептен каччу эмесмин. Мектепти жакшы көрчүмүн. Себеби дегенде ошол жакшы окугандын бир белгиси болуш керек деп ойлойм баягы. Лидерлик качестволордун бири баягы. Ошондуктан мектептен кээ бир балдар качат го, мен такыр каччу эмесмин, ошол качкан да эмеспиз. Анан мектепте мен 2-класстан баштап эле кароо сынактарга катышып, мен ошол 2-классында окуп жүргөндө бизде Мураталиева деген, Нурила деген бир кызыбыз бар болчу. Ошол бир ырды алып келип анан ырдады да, анан кичине чалараак ырдагандай болду. Анан мен ошол ыр мага жагып калды. Анан ошол ыр жагып калып эле берчи деп жазып алып эле. Анан обон да башкача экен, ыр да башкача экен. Ал каяктан алып неткенин билбейм. Анан эжеке мен өзүм ырдап атсам эле, эжекем Гүлсана деген эжебиз болчу. Ал киши кайтыш болуп калды. Ошол. Анан чыңгыз кел сен ырдап көрчү да, анан доскага чыгып ырдатты. Анан аябай заңкылдап аябай ырдадым мен. Десем аябай сонун ырдайт турбайсыңбы деп туруп анан линейка болду. Линейкага алып чыкты дагы болгон мугалимдердин көзүнчө, тиги окуучулардын көзүнчө анан мен туруп ырдатты. Аккордеондун коштоосунда ырдатты. Андан жакшы ырдадым. Элдин баары таң калып эле, чыңгыз ырдайт экен, тиндей экен, мындай экен деп анан ата энем айттыртып, анан жакын арада ошо кароо сынак болмок экен. Ошого неметип калды. Куланак даярданып калдык. Анан Майрамкан Абылкасымова деген эл акын эжекебиз, апабыз өтүп кетти. Ошол киши ойлосом мүмкүн азыркы менин урагымдабы же менден кичине улуураак болушу мүмкүн. Менден улуу болсо керек. Жок, ушул менин урагымда эле болсо керек. Ошол киши жолугушуу кечесин өткөрүп ошол жака барып калды. Анан ошол Майрамкан Абылкасымованын алдына ырдайсың деп калды. Ыркесе болду. Ошол чогуу иш-чара чогуу өтмөк экен ошол. Ошондо биринчи жолу ошол сахнага чыгып ырдагам. Болду. Ошондон кийин эле мен мектепте ырчы, андан кийин анан жаңы мыскыл тамашаларды көрөсүң. Өзүнүн мен жаңы Күмөндөр Абылов деген биздин айылдан,
мыскыл тамашаны көрөсүң, анан мектептен алардын баарын туурайсың. Менин балдарым, классташтарым да аябай жөндөмдүү шыктуу болчу. Ошол күмөндөр бар экен, иниси Канат, бизден кичи класс болсо да алар кошулуп алып, анан бир үйгө барып репетиция кылып дайынданчубуз. Анан жанакындагыдай мектептин иш чараларында анан аябай ойноп берчү. Султан алышын ойноп, тигинсин мунусун таракалларын ойноп, биз ушундай активдүү болчубуз да мектепте. Мугалимдердин боорун эсип эле ушундай бир жакшы күндөр менен бала болуп өткөн. Бала кезде эмне балалыкты ар убак эңсейсиң. Балалык деген эсиңден кетпей турган нерсе экен да. Кыскартып айтканда ушундай бала чак. Ата энеңиз канча жашыңызда бул дүйнөдөн өтүп кетишти? Мен 24 жашымда атам өттү. 27 жашымда апам өттү. Алар бардагы жашооңуз менен алар өткөндөн кийинки жашоонун айырмасы асман менен жердей болсо керек. Албетте. Ата эне деген сенин таянып турган бир тирегиң, жөлөгүң, бир тооң да, аскар зооң да. Эненин мээрими өзгөчө, ал башкача. Алар болсо мен мындан да жакшы жетишкендиктерге жетпек болушум керек деп ойлойм. Алардын бир мактоосу, алардын сени тапташы, ошолордун баардыгы бир 10 жылдай бир учур болду. Бир ушундай бизде көп жамандык өттү. Көп кишилер ошо атамдын бир туугандары өтүп кетти. Баягы ичиңен сызсаң дагы ошонун баардыгы чыгармачылыкка кедерги болот. Ошонун баардыгын ойлонуп турасың. Эгерде мен да ата энем тирүү болгондо алардын мени шыктандырган менен алардын бир жакшынакай мактоо сөзүн мен көп мындан да чоң жетишкендиктерге жеткирмек деп ойлойм. Азыркыдан жашоом да жакшы болуп турмак. Ата энем бар болсо, менин 3 балам бар болсо, азыр бир 6-7 балам болмок деп ойлойм да. Себеби дегенде ата энем сөзсүз түрдө бир экөөнү багып алмак. Мен атама жакын болчумун. Алар бар болсо мен көп жетишкендиктерге жетмекмин. Баягы маңдайга эмне жазылса, ошондон ашык нерсени көрүп өткөнсүң. Демек ушундай жазылмак. Бул баягы эмне болмокмун деген ушундай эле болмоксуң негизи. Если алар боло турган болсо, жанагы мен айткандай болмоксуң. Бирок адам баласынын маңдайына жазылган нерсе сөзсүз түрдө болот. Аны эч жака мындай жылдырып койгонго, же орун алмаштырып койгонго болбойт экен. Биз билбейбиз эртеңки күндө эмне болорун. Бирок ал нерсе маңдайга жазылган, чийилген. Ошондуктан Кудайдан, Алла Тааладан көбүрөөк тилениш керек. Жазуу дептеримде жакшы нерселер жазылса экен депчи. Элибиз айтылат эмеспи? Атадан кем уул, атага тете уул, анан атадан арты уул деп. Сиз өзүңүздү кандай уул болдум деп эсептейсиз? Мен айтам, атадан артык эч качан уул болбойт болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде атадан ал баары атаң. Ал баары атаң. Атадан арта турган, атадан үйрөнгөнүң эле, атадан алып калган сабактарың эле болгону бир башка профессияда болушу мүмкүн. А көпчүлүгү мен мисалы үчүн атам менден жакшы ата болгондо экенин мен дайыма ушуну эскертип турам да. Атамдын бир жери жакшы болчу. Атам мындай эле, атамдын мүнөзү мындай эле, атам кичине катуу эле, атам менден эрте жетилиптир. Ошол кезде мисалы үчүн 30 жашында, 38 жашында эле 8 баласы бар экен. Мен мындай ата качан болбосун ата. Андан ашык өтө албайсың. Ата сугатчы болсо, баласы министр болсо деле, ал баары эле ошол атанын акылы баласынан өйдөрөөк болот. Сөзсүз түрдө кыйналыш учурда атаң менен кеңешесиң. Атаңдан совет сурайсың. Ошол атаң сени туура жолго салат. Акыркы точканы атаң бар болсо, атаң менен сөзсүз түрдө кеңешесиң. Ата, мондай болбой атат, кандай кылсам болот десең, туура акылын айтып берет да, ушундай да. Ошон үчүн мен ойлойм,
ата менен тең да болуш өтө кыйын. Атага тең эле албайсың. Атадан кем эле уул болуп жүрө берейин. Бирок атам үйрөткөн акыл эс менен ошол атам айткан жолдо жүрөм деген угумун да. Ошол атамдын айткан берген тарбиясы менен. Өзүңүз атаңызга жакын болуп өстүңүзбү же апаңызга жакын белеңиз? Мен атама жакын болчумун. Бизде 6 уул 2 кыз деп атпаймынбы? 6 уулдун эң жакыны аны бир туугандарым өздөрү билет. Атасынын баласы чечим меничи. Мен аябай жакын. Мен атам менен аябай көп кеңешчү. Экөөбүз эмне жумуш болсо дагы экөөбүз кеңешип кылчубуз. Ошол эле кичинекей кезде атам байкуш атка учкаштырып алып экөөбүз бир жакка басылып атканда тигини тигиндей кылалы, мындай кылалы, муну тели, тигини тели деп дайыма акылдашчубуз. Акылдашып, кайсы жерде болбосун, үйдөбү, сырттабы, атама жакын өстүм. Мен 6 жашына чейин атамдын коюнда жаттым. Ошончо атам аябай жакын болчумун. Менден кичүүнү апама жакын болчу. Бирок эми апам деле мага жакын болчу. Жакын эметип анан үйдө көбүнчөсүн атам бийлик жүргүзчү. Анан ошол мен азыр балама карап туруп неме кылам. Атам эмне айтса, бир жумуш айтса, ошону ашыкча жасап, анан атам ай азамат балам деген сөз дайыма уккум келчү. Мен ушундай бала өстүм да. Атам качан мактаса, мен ошончолук сүйчүмүн. Мен ошон үчүн азыр жанагы атам жок, ошол нерсе көп нерсеге жетпей атам да. Атамдын айым азамасың, Чыңгыз молодецсиң деп койгон бир эле сөзү, бир эле болду. Ошону тетиякты погребти 3 метр каз, мындай кылс, огороддун баарын айда десе деп койсо, ошону бүтүргөнгө чейин шашчумун. Колум жооруп, белим ооруса дагы түнбү күнбү бүтүрчүмүн. Атам айткан убакта анан атам тартипти, тазалыкты анан өз учунда бүткөн нерсени жакшы көрчү. Эч качан мындай жалкоо кишини өзү жактырчу эмесмин. Азыр мен деле ошондоймун. Бир нерсе болбой калса аябай кыжалат болом, жаман болом. Ошол айткан убакта, айткан кезде болгон ошол атамдан калган нерсе болуш керек деп ойлойм да. Ошондой бүткөрөм да. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Эркин тарбия бериштиби же катуу эле тарбия? Эркин болгон кезде эркин болчубуз. Бирок бизде кичине катуу деген кандай эми? Мен мисалы үчүн ал нерсени катуу деп эметпейм. Мисалы үчүн атам мен чапчу эмес, урчу эмес, сөз менен жеткизчү. Эч качан мен атамдан мындай уруу же согуу көргөн бала эмесмин. Атам келаткан сүрүнө эле урчубуз баарыбыз. Атам келатат дегенде башты жерден албай иштеп, ал киши эски кишилер ушундай кишилер болчу да. Ошол баскан турганы, сүйлөгөн сөзү менен эле ошол бизге ошол тарбия жетиштүү болчу. Болду. Анан мен азыр ойлоном, мисалы үчүн аны мен да ушундай болсом деп эметем, бирок мен кичине жумшагыраакмын атама караганда. Атам кичине катуураак болчу. Бирок мен атамдын ал нерсеси мага катуу тиеш эмес. Себеби мен атама жакын өскөнбү, атамды аябай жакшы көрчүмүн да. Мен өзүм 3 эле бир тууганмын. Анан көп бир туугандуу болгон кандай болот экен? Көп бир тууган деген жакшы да. Көп бир тууган деген жакшы да. Баягы 9 бир тууган деген бир ыр салды ынтымак деген кыргыз эл жумоо бар эмеспи? Жалгыздын иши жалгыз да. Экөө да аз, үчөө да аз негизичи. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп кыргыз баласы эч качан эметпейт. 8 бир тууганың деген ушу 8 жагыңан туруп неметип келет да, көтөрүп келет да. 8 жагыңан колдойт. Бир нерсе болсочу. Сөз түздө бир тууганым бар дейсиң, таянасың, ишенесиң, бир тууганым бар эмеспи депчи. Анан көп бир тууган деген жакшы. Көп бир тууган болгон жерде эгоисттик сапат жоголот.
жоголот ушундагы өзүмчүл болуп аралары узактары өзүнчө эгоисттикке өтүп калат да. Тигинде баягы көпчүлүк бириңи аркаңан бириң чоңоюп калып, бириңди бириң багып, бириңе бириң көз салып ушинтип чоңоюп калганбыз да бизчи. Бирибиздин кийим, биринин кийимин бирибиз кийип, союз учурунда бул өлкө сеники деген жок болчу да. Алып беришчү, бирок аны кезде анчалык жетишкен заман эмес болчу да. Ошондуктан мындай бөлүнүү, жарынуу анчалык болбойт биздечи. Ал дайыма ынтымакташып иш кылып ушундай болуп калат да. Көп бир турган аябай сонун, жакшы. Кудай бут кылсын, көз тийбесин дейм да. Ошол. Кайсы гана чыгармачыл адамды алба, качан чыгармачылыкка аттанарда ата энем абдан каршы болду деп айтып калышат да. Биздин тукумдагы аяктын арты чыкмак эле деген сөздөр бар эмеспи? Анан сиз ушул чыгармачыл жакка кадам таштаганыңызда ата энеңиздин көз карашы кандай болду? Мен жанагы сөздүн башында айтып кетпедимби? Бирден бир мага чыгармачылык жолго түрткөн ушул ата энем болду меничи. Ата энем болбосо мен бул чыгармачылык жолго келбей да калышым мүмкүн болчу. Ошолордун бир жакшынакай ушул колдоосу менен, ошолордун жакшынакай ушул жакшы көргөн чыгармачылык дүйнөнү жакшы көргөн тилеги менен мен ушул чыгармачылык жолго келдим. Чыгармачылыкка аябай жакшы караган кишилер эле чыгармачылыкты ушунчалык сүйрөгөн, чыгармачылык дүйнөнү ушунчалык барктаган, урматтаган кишилер эле. Ошол кишилер азыр ушул мен ушундай каалоомду көрсө ушунча сүйүнмөк болуш керек деп ойлойм. Же болбосо кемирээк жерлеримди айтып турмак, дагы мындай кыл деп айтып турмак, кеңеш бермек. Ушундай үй бүлөдө төрөлгөм мен негизи. Чыгармачылыкка абдан берилген үй бүлөдө төрөлгөн. Себеби дегенде менин чоң атам да ушунчалык сөзмөр киши болгон. Чечен, эл алдында жакшы сүйлөгөн киши болчу. Имам болуп жүргөн ушундай чоң атам. Ал эми менин тай жагымда дагы ушундай кишилер бар экен. Апамдын өзүнүн эне тарабында дагы бар экен. Ушундай чыгармачылыкка жакын адамдар чанан баягы тайын тартат деп мүмкүн өз жагыман келдим, же болбосо тиги тай тарабынан ушу чыгармачылык дүйнөгө келип калдым да. Сөзсүз түрдө бул баягы кан кубалайт деген чын экен да. Менин баламан чыкпаса, анын баласынан чыкпаса, 7-чи баласынан точно чыгат да алчы. Бул кандан кетпейт. Бул өнөр бар болсо, сөзсүз түрдө ал бирден сөз чат болуп чыкпаса, бук болуп кетчү, жанагы неме болупчу. Анан сиз кайсыл курагыңызда мен болду, чыгармачылык менен кетем деп толук кандуу чечтиңиз? Мектепти бүткөндөн кийин эле ушундай ойго келдиңизби же кийинчерээк болдубу? Атамдар сүйлөшүп мени Нарын музыкалык драма театрына киргизишти. Киргизгенден баштап уже мен ошол чыгармачылык жолдо калдым окшойт деген ой келип калды. Анан театралдык окуу жайды өзүм келип бияка өтүп, ал окуу жайды бүтүрүп баягы балалык бир кыялдарым кайра неметип, могу немеге тапшырайын деп эжекем ошол жакта прожектор эле, ошол кишиге бардым. Барып ушинтип экономика же болбосо бухгалтериябы, юрфакпы бир жагын окугум келип атат, эже мыякты болсо бүтүрдүм деп айтып калдым. Анан кандайдыр бир себептер менен ошол неметпей калдым, окууга тапшырбай калдым. Эгерде тапшырып кетсем, мүмкүн ошол жагына болуп кетпекмин. Эгер ал жактагы мага кызыктыра турган болсо дагы, себеби өзүм кызыкчумун да. Ошол жака анан принциптен болбой деле калган жакшы болуптур деп ойлоп кетем азырчы. Чыгармачыл дүйнөгө келгенде мен жаман болгон жок. Чыгармачылыктын өзүнчө бир рахаты бар. Ошончолук азабы да бар, бирок рахаты көбүрөөк деп эсептейт элем. Эмне айтсам, ошол менин ата энем мени жакшы жолго түрткөн экен деп
бул кезге чейин далай башындан көп нерселер өтүп өткөн да. Анан өткөнкү бир интервьюда берсем деле чыгармачыл адамдар бир албейим, мындай бала кыял, жан дүйнөсү таза, жалпы жонунан ишенчек, ушундай адамдар болот да негизгисинен. Апенди чалыш кээ бирөө ушундай сыяктуу мындай жөнөкөй болбойт да, мындай ойчул, мындай кыял кеч адамдар болот негизи. Конкреттүү мисалы үчүн математикада так эсептер так болуп момундай деп аткан болсо, тиги чыгармачыл дүйнөлүк таптакыр башкача да. Бир алыскы бир нерселерди эңсеп алып ошого жетсем деп бир максаттар болот да. Ал болобу болбойбу, анын чыгарылыштары жок, анын эсеби жок, бара турган жол жок. Бирок ошону эңсейт да, бийиктикти эңсейт. Ошондой болот да. Анан бул жол кенен да жол, бул тар да жол, бул тайгак да жол. Мен бул жолго келгениме эч өкүнбөйм. Ушул жолго келгениме. Кудай буйрса, ушул жолду ошо жанакы жигит кырактан баштап тандадым. Эми турмуш бизге канча өмүр жашты берди билбейм. Мен ушул эле жолдо калам. Кайсы жактардан билим алдыңыз? Мен бул кыргыз драма театрынын алдындагы 3 жылдык актерлук чеберчилик боюнча окуу жайды бүтүрдүм. Андан кийин Бейшеналиева университетинен режиссер телевидение радиода бүтүргөм. 2 кесип бар менде. Ошо боюнча келдим. Режиссерлук кылып көп мындай эмгек жарата электим, бирок актерлук боюнча көп эле эмгектер жараттым деп эсептейм. Чыгармачыл адам үчүн сөзсүз түрдө билим керекпи же талант гана жетиштүүбү? Жок, сөзсүз түрдө. Бир эле чыгармачыл адам эмес. Билими жок болбойт. Ар бир кесипте, кандай кесип болбосун, сөзсүз түрдө баягы бөдөнүн да касапчы сойсун деп, сөзсүз түрдө билим керек. Билими жок алыска барбайсың. Билими жок мындай жөндөм шык деген болбойт. Мындай эле болуп анан жанакы огончуларды эле алсаң, нота тааныган огончу башканы чыгарат дагы, тиги башка болот. Сөзсүз түрдө билим алыска алып барат сени. Билим алыска жетелейт. Ошондон адам колдон келсе өмүр бою окуш керек. Өмүр бою билим алыш. Биз жалкообуз да. Биз окубайбыз, баягы кыргыз өзгөчө жалкоо. Болбосо башка мамлекеттерде, башка улуттарда карыганчакты илим алгандар, илимдин аркасынан куулагандар толтура да. Биз дагы илимге жакшы көнүкпөй атпайбызбы? Илим алышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Сиздин жашооңузда кайсыл мугалимдер өзгөчө эсиңизде калды? Бизди окуткан, эми бизде ошол кездерде кыргыз ошо маданиятынын основательдери, түптөөчүлөрүнүн бирден бирлери, ошо кийинкилерден ошо Гүлшара Дулатовалардан, биз Советбек Жумадыловдордон, Дүйшөнбай Дөбөтовдордон, Алмаз Сарлыбеков деген, Искендер Рыскулов, Балыкбаева деген, Жаркын Балыкбаева деген эжекелерибизден сабак алдык. Гүлайым Каныметова азыркы мынакей таптагы чоң эл артисттердин бири. Галина Ибраевна деген мугалим бар эле. Ошол көркөм окуудан берчү бизге. Мен аябай жакшы окуткан мугалим ошол Галина Ибраевна. Аябай жакшы сабак берчү. Ошол кишини дайыма эстейм. Чыңгыз менин эң жакшы окуучум. Эгерде ушундай неме болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса,
жиберсем мен Чыңгызды Москвага жиберем деп берчү да. Чыңгызды жиберем депчү анан. Мен училищеде жакшы окудум, баардык мугалимдер эле мүмкүн болушунча баарын эле ошо мен санап өткөн дээрлик мугалимдердин баардыгы эле бизге жакшы тарбиясын берди, жакшы билимин берди. Ошолордон алган билим менен биз өсүп өнүп чоңойдук. Баарына азыр ушул көрүп калса баарына терең ыраазычылык айтам. Алардын билими менен биз берген билим менен көгөрдүк, өнүп өстүк, ушул деңгээлге жеттик. Калган эми өзүбүздүн баягы иштеген эмгегибиз болсо дагы башкы А деген арипти тааныткан сыяктуу өнөрүдө кандай ролду кандай жаратыш керек экендигин, кантип ойнош керек экенин, сахнада кандай жүрүш керек экендигин баардыгын ошол кишилерден таалим алып. Кыргыз элибиздин мына ушундай залкарлардан таалим алып калуу өзүнчө бир бакыт болсо керек. Ооба да. Биз ал кезде дагы жаш болуп калыптырбыз да. Дагы балалык кылыптырбыз да. Ал кишилер такыр өлбөчүдөй сезилип, дайым эле жаныбызда жүрө берчүдөй болуп жүрө бериптирбиз да. Болбосо Күмүшалиеванын Сабира апабыздын жанында канча жүрдүк, бир сүрөтү жок. Бир азыр деле фотоаппарат чыккан кезде ай апа, сиз менен бир сүрөткө түшүп алайынчы. Бир сахнада массовкага чыгып иштеп калдык. Ал кишилерди көрүп калдык. Советбек Жумадылов агай бизге сабак берип калды, жада калса. Анан ошол кишилердин баардыгыныкы жана сөздүн башында айтылгандагыдай учурунда баалабадык деп айта албайбыз. Кадыры канчалык экенин билбептирбиз да. Алардын баркы канчалык экенин жашпыз да. Алар дайым эле ушул жерде тура бербесин, биз менен жоголо бербесин билбей калыптырбыз да. Азыр көздөр өтүп кеткен соң атаң көрүп жок дегенде бир сүрөтү болсочу ошол кишилер менен түшкөн кандай чогуу көрүп калганыбызга сыймыктанып коюп жүрөт экенсиң, кала берет экенсиң. Чыгармачылыкта менин устатым деп эсептеген инсан барбы? Чыгармачылыкта мен бала чагымда киного түшкөндө баягы ошо Советбек Жумадыловдун аткарган ролдорун ушунчалык жакшы көрчүмүн. Ал киши бизге азыраак сабак берди, бирок ошол кишинин ойногон ролдорун азыркы күнгө чейин эле жактырып, ал кишинин ошол сүйлөөсүн, ошол көркөм окууларын дайыма угам да. Анан ошол кишилерди мен бир устат катары көрөм да. Ошол менен катар эле Дүйшөнбек Байдупетов агайлар сабак берип калды. Эми ошол кишилерди эй болсок деген бир ушул кишилер биздин устатыбыз деп эсептейм. Ар бир адамга бере турчу суроом бар. Ушул күнгө чейин болгон нерселердин баардыгы кыялыңыз беле же тагдырдын буйругу болдубу? Тагдырыңа жазылбаса эч нерсе болбойт. Кыялдар ишке ашышы да мүмкүн, ашпашы да мүмкүн. Кыялданбай койгон да болбойт. Тирүү адам, тирүү жан сөзсүз түрдө кыялданат. Анын кыялыңдын канча пайызы ишке ашат, ал өзүңүн гана колуңда. Тагдырыңа жазылган болсо кыялды ишке ашырсаң болот. Ошондуктан бул өмүрдө ошол тагдырда чийилген чийинден чыкпай жүрө берейин деп ошо көбүрөөк тилек кылып тагдырга чийилген чийинден ашыргаактуу нерсени жазсам экен деп Кудайдан көбүрөөк тилениш керек. Мүмкүн бир гана биздин баягы бул дүйнөгө эмнеге келип кандай иш кыларыбызды Алла Тааладан суранып турбайбызбы? Алла Тааладан көбүрөөк тилек кылышыбыз керек. Алла Таала мага көбүрөөк мүмкүнчүлүк бер, көбүрөөк күч кубат бер, көп нерсени жасаганга мага шык бер, жөндөм бер. Бир гана Алла Таалага тийиштүү нерсе
ошол кишинин ошол Алла Таала жогору жактын гана чечими менен биз дагы мындан аркы боло турган ишибизди аркалайт болушубуз керек деп ушундай көрөм да мен. Андан кийин дагы бир суроом бар. Ар бир адамдан сурайм. Бул суроону жарандык позиция деген түшүнүк бар. Сиз өзүңүз жарандык позицияңызды ачык айткан адамдардын катарына киресизби же чейин айта бербейсизби? Мен ачык эле айтам мындай, кээ бир жерден эми позициядан мен тайбайм. Мен эч качан позициямдан тайып көргөн эмесмин. Мен макулдашылган нерседен тайбайм. Мен Кудай үчүн неметпейин, мындай керектүү учурда пайгамбарыбыз эле тиги неме пайдалуу калып болсо, адамга зыяны жок калып болсо айтып койсо болот деп, баягы тамаша иретинде болсун, мен такыр калп айтпаган кишилердин катарына топтойм. Мен сөз бердимби, сөзсүз түрдө аткарам. Колуман келбеген нерсени аткарам деп айтпайм. Ошондуктан мен позициядагы адам деп эметем да. Өзүмдүн позициямдан тайбаган кишимин. Жашоого болгон өзүмдүн көз карашым бар. Мен ошол көз караш менен көз карашымды бирөө бузушун каалабайм кандай кишимин. Өзүмчүлдүктө болуп кетиши мүмкүн бир эсептен, бирок мен эмне болсо дагы кайсы учур болбосун ал мен максат койгон нерсеге жетем. Жетип келатам, эми жете берем деп да ойлойм да. Ошондуктан мен ойлойм ошол позициядагы адам болушум керек деп ойлойм да. Анда эмесе маегибиздин соңунда сизге ачык микрофон берели. Өзгөчө биздин артыбызда өсүп келе жаткан келечек ээлери болгон жаштарга кайрылуу жасап кетсеңиз. Эми биздин коомубузду жаңыртуучу, биздин мамлекетибизди өнүктүрө турган, биздин мамлекетибиз дагы ошол эми биздин мамлекеттин келечеги жаштарда. Ден соолуктары бекем болсун. Эң биринчи биздин жаштардын ден соолуктары бекем болсун. Ирим биримди каалайм. Иримдүү жаштардан болсун, билимдүү жаштардан болсун, эмгекчил жаштардан болсун, эмгекке жакшы тарбия алган жаштардан болсун. Азыркы заманыбызды, мамлекетибизди жаңырта турган жаштардан болсун. Ошол тактыкты, калыстыкты, чынчылдыкты, адилеттүүлүктү каалайм. Ар бирине. Эми жалпы эле кыргыз элиме, ошол кыргыз элин тынччыкта, ынтымакта, ошол Кудайга шүгүр. Мамлекетибиз өнүгүүнүн үстүндө кетип баратат. Бардыгына шүгүрчүлүк кылып жашашыбыз керек кыргыздар. Жок деген нерсени азыраак айтып, болбой атат деген нерсени азыраак айтып, канчалык позитивдүү сүйлөсөң, Алла Таала да ошол нерсени жакшы көрөт. Ошондуктан бардыгына позитив каалайм. Жакшы ойлонолу, оюбуз ачык болсун, оюбуз жакшы болсун, тилегибиз жакшы болсун. Мен кыргыз элине бардык жакшылыктарды каалайм. Ошо мамлекетибиз. Ошону менен катар эле силер мынакей ушу тартып аткан, передача жасап аткан, көрсөтүү жасап аткан силерге дагы ошо ишиңерде албан ийгиликтер болсун. Көп иштегиле, ден соолукта болгула. Эр эмгегин жер жебейт дейт кыргызда. Эч качан эмгегиңер жерде калбайт. Эмгек сөзсүз түрдө бааланат. Ошондуктан жашыңда берсин мээнетти, караганда берсин дөөлөттү дейт. Ошол азырынча мээнетиңиздерди кыла бергиле. Кудай буйруса, дөөлөт алыс эмес. Дөөлөт бир күнү айттырбай эле келет. Алтын убактыңызды бөлүп, кайдыгер карабастан келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтып, терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.